Assalamu alaikum, Жаңыдор каналының катталуучулары жана көрөрмандары. Жаңыдор каналы деп эмне үчүн атаганбыз туугандар? Айыл чарбасында мына ушул баягы карантин болгон учурда келип айылга туруп калдык. Анан айылда болгон жаңылануу баягы совет доорунан кийинки мезгилдерден бери көп деле жаңылануу жок, көп деле жаңы культура жок. Көп деле малдын жаңы породасы жок дегендей ушундай нерселерди көрүп анан жаңыча бир заманды башташына биздин айылга келишине бир балким салым кошуп калабыз деген ниетте анан кийин Жаңыдор каналы деп анан кийин YouTube'дан илгери эле ачылган каналыбызды ошондой атап ачтык. Анан карантин учурунда биринчи эле ушул алып келип эккен көчөттөрүбүз европейский көчөттөр болду. Бир канча түрдө алып келдик. Азыр мен сиздерге ушул туурасында бир кеп козгоп берейин. Алгач ушул жүзүмдөр кандай көрүнүп атат сиздерге? Мына ушул бир бутактан 1,5 килограммдай болсо керек, по-моему 1,5-2 килограммга жакыныраак жүзүм. Экинчи жыл эле алды. Экинчи жыл эле алып анан мындай көп алат экен иши кылып, жөнөкөй жүзүмдөрдүн айырмасы ушул болду. Мына биринчи турган жүзүм бул жөнөкөй биздин местный жүзүмдөрдөн. Бул 3 жылга 4 жылга баргандан кийин мөмө байлап баштады. Ошондо дагы жүзүмү мындай оорукчан болот экен мөмөсү. Бат эле ооруп калат, бат эле чыкса дамы дагы кызыктай болбойт ушундай неме. Анан бул гилястар, кокон гилястар менен буташын туура эмес кылып али жакшы мөмө бере элек ачыгы. Анан грушанын 3 түрү, Талгарка, Юльская красавица, анан дагы бирөөсүнүн атын унутуп атам. Ушул 3 түрдөгү груша алып келдик. Грушалардын алгандарын караңыздар. Бул да эң жакшы культуралардан. Максат эми ушунча жакшы, ушунча көп түрдөгү көчөттөрдүн кайсынысын биз эксек мол түшүм алып жакшы пайдага чыгабыз, ушуну билиш максат болду. Анан мына быйыл Кудайым буйрса 5-жыл. 5-жыл грушалар абдан жакшы алган. Нактарбы, алмурут дейбизби кандай? Мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Азыр 25 август бу. Бүгүнкү күнгө бир сортту мына Юльская красавица деген түгөндү. Абдан чоң анан кийин өтө сочный, жакшы алды. Базардагы баасы 120-130 миң. Если эгерде ушул сорттон көбүрөөк объемду ала турган болсоңуздар, мисалы бир 2 тонна, 3 тоннадан нары бир спринтерден нары ала турган болсоңуздар, экспортко чейин чыгарып, анан көбүрөөк пайда алса болот. Болбосо ушул именно ушул сорттон, Юльская красавица деген сорттон канча болсо да эксе болот туугандар. 3 гектар, 5 гектар, 10 гектарга чейин алып, ушундан мол түшүм алып туруп, анан кийин сатса болот. Абдан көп алат экен. Өтө көп алат экен. Мен буну видеосу дагы бар. Балким кошуп коем. Мына бирөө калып тур териле элек. Көрдүңүздөр аябай. Шактары сынып түшүп, могул жерден бир 2 чоң шагы сынып калган. Буларды негизи полукарликтерди байлабайсың дешкен. Анан мен эккенде баягы билбестик кылып бутактарын жакшы карап узартып бергем. То есть көчөттү дагы баягы семиз карап койсоңуздар, бутактар өсүп кетет дагы, плодовый почвалар жакшы өнүкпөй калат экен дагы, бутагы узарып кетет. Ошонун себептен кийин мөмө байлаганда мондо ийилип, анан сынганга туура келет экен. Же болбосо буга неме кылыш керек? Шпалера тартыш керек экен однозначно. Мына караңыздар, бул дагы сынган. Үстүнөн сынган. Ушу сынганга чейин мөмөлөрдү байлап абдан мол түшүмгө байытты десек болот. Андан кийин грушанын дагы бир сорту бар айтмакчы. Наркы четте турам, ал дагы өтө сочный, баягы Кытайдан келет го, билесиздер. Будур чоң, бирок сары, сочный аябай кандай. Башкача груша, ширин аябай. Ошол грушанын сортторунан ушул 3 сорттон экөөнү рекомендация кылам. Бирөө Юльская красавица, бирөөсү Талгарка, анан наркынысынын атын унутам, бирок анысы деле жакшы сорт. Иши кылып канча гектар жер болсо дагы груша эксеңиздер, пайдасы өтө мол. Андан кийин могул бактын алманын 5 түрүн алып келгем. Бул семирянка, илгеркиде таш алма. Бунун алышы дагы вообще ары жок болот экен. Өтө көп алат экен туугандар бул дагы. Бирок даамы ачыгын айтыш керек, баягы биздин эски алмалардын даамындай эмес. Буну сразу холодильникке сакташ керек.
Ал караңыздар. Муну сразу холодильникке сакташ керек. Баягы эски биздин алмалардай болуп бастырганга көп эле жарай бербейт экен. Алмалардан мен рекомендация кылганым ушу 5 сорттун ичинен жалгыз азыр көрсөм Golden Delicious деген. Неме? Таш алма бул. Golden Delicious, Green Smith, Golden дагы эмне бизде сары алма деп коебу ушундай. Илгери бар болчу бизде деле мындайлар. Бирок азыр бул улучшенный вариант да. Өтө сонун, сочный даамы дагы сонун, сакталышы дагы сонун, баасы дагы сонун, өтө сонун. Муну суюлтуш керек болчу, немесин, бутактарын. Гүлдөрүн суюлтуш керек болчу, ошондо чоң алмак. Бирок алышын караңыздар мына. Ушундай алат. Бул өтө жакшы алма экен. Ушу Golden десеңиздер болот. Анан мына жерде караңыздар. Мен бакты баягындай астайдыл киришип карабай, астайдыл деп коет го, жакшы карабай, анчамчаларын айтып таянбай сынган учурлар болду. Мына жердегилердин бардыгы бир жакшы кызыктуу жери, мен 200 көчөт алып келсем, ушул 100% өнгөн туугандар, бардыгы өнгөн. Анан арасынан айтып кийин баягы терең эгип алганымдан кийинки жылы сууруп бийигирээк эгиш керек экен, уланган жердин үстүндө туруш керек экен. Мен ошону көмүп салгандыктан бир аз көтөргөнмүн. Ошондо көтөргөндө кээбирки көчөттөр жабыркап, кийинки жылы анан кийин моундай болуп саргайып, бир аз жүдөп, бир-экөө өлдү. В основном булар мөмө алып, жыгылып, ошондон өлдү да, кайрылып. Бул дагы атын унутам, кызыл алмалардын бири. Мондой чоң алма, жакшы алма бул дагы. Мындай алмадан көл тараптан аябагандай көп болот. Бирок массовый немеге буну рекомендация кылбайм. Потому что себеп дегенде бул деле даамы анча эмес, өтө эле сочный эмес, бирок чоң алма аябагандай. Жанат алманын бир түрү да. Мына илгерки жанат алма бар. 5 жылдыз алма деп коесуз, эмне дейсиздер? Ошонун бир түрү. Жакшы сочный алма, бирок экспортко чыкканга, сатканга буну рекомендация кылбайт элем. Себеп эгерде бак тигип түшүм алам десеңиздер, бир эле культурадан эгиш керек. Же 2 культура максимум. Азыркы рынокто Өзбекстандан келип атат ушул Golden Delicious деген алмалар. Башка Ирандан келет, дагы кайсыл жактан келет эле, дагы бир мамлекеттен келет, аягына көп экспортто келет. Канча келсе дагы сатыла берет. Круглый год сатыла турган алма ушул Green Smith алма. Golden Delicious, Golden деп коебуз. Мына ушул алма туугандар. Бул алмада эч бир айып жок. Golden'дин дарагы дагы бекем болот туугандар. Мен ушул 5 түрдөн, 5 сорттон бир ушул ар бир сорттон 15тен эккем, 15тен. Мына ушул сорттун бир дагы немеси өлгөн жок. Дарагы өлгөн жок. Мунун дарагы бышык болот. Мөмөнү мынтип бийлип, кармап жерге тийип, ушинтип до конца бышырып берет туугандар. Албетте бул көп алганы суюлтуш керек болчу, чоң болуш үчүн. Эми наркы азыраак алган, бирок мөмөлөрү чоң. Андан кийинкиси дагы азыраак алган, мөмөлөрү абдан чоң. Иши кылып туугандар, тыянак мына ушул 5 жылдагы ушул 6 соток жерге 200 түп батырып, 200 түптөн кайсынысы жакшы деп тыянак чыгара турган болсом, силерге Golden менен алмадан Golden, грушадан ушул талгарка болсо, талгарка эң жакшысы талгарка. Анткени талгарка эртерээк пишат, бирок көпкө чыдайт. Анан июльская красавица деген дагы эрте пишат, бирок сактаганга жакшы эмес. Но бир сатып алганга түшүм аябагандай жакшы. Сразу түшүм киреше кирем десеңиздер, июльская красавица жакшы. Талгарка сентябрда пишат. Эгерде августта түшүм көрөм, пайда көрөм десеңиздер, июльская красавица, сентябрь, октябрь, жазга чейин түшүм көрө берем сактап десеңиздер, анда талгарка. Жүзүмдөн, европейский жүзүмдөн мен аталыштарын айтып жазып коем, балким видеого. Аталыштары ушул 2 жүзүмдөн 4 түр алып келгем, 4 түрдөн 2, бир жашылдан бирөө мына ушул жана көрсөткөн. Бирөө кызыл жүзүмдөн. Бул жүзүмдөрдө аябай ары жок туугандар. Аябай мол түшүм бере берет. Мындай бир шагына 2ден шиңгил жүзүм кармайт. Бирок бир шиңгилин алып коесуздар, бирөө ошол 1 килограммдан ашык берет. Иши кылып
кичине жерге чоң жерге бирден культура эгип эгерде пайда көрөм десеңиздер ошондой жакшы нерсе. Анан жаңылануу дегенде ушул жаңы сортторду коркпой эгиш керек туугандар. Биздин баягы эски эле сорт алма жакшы, эски илгерки эле алмалар жакшы деген туугандарга мына бул алма ушу канча жылдык алма. Аягандай көп алат. Анан мөмөсү жакшы, бирок түшө берет, пышкычаңды түшө берет. Эми дарыланат, 1-2 жолу дарыланат, бирок ошого карабай түшө берет. Анан буну териши абдан азаптуу туугандар. Буну тергичеңде эле алмасы түшүп, урунду болуп иши кылса аз гана нерсе аласың да. Анан Каракулжа району Лайтала айылында мындай курма дагы бышат экен. Кудайым буйрса быйыл биринчи алып бышат деп ойлоп атам. Себеби эч кандай тоскоолдук жок. Анан эң жакшы культуранын бири курма. Себеби дарылабайсың, бутабайсың. Болгону кыштын күнү ушул дарак чоңоюп неметкичеңди бир аз жулуулап коюш керек экен. Үшүгүрүп кайра жанданып атып, быйыл мына 5-жыл дегенде курма байлады. Кудайым буйрса бышканда дагы видео кылабыз, тартабыз. Биздин жергебизге курма, анар болот, жок нерселерден жүзүм болот туугандар, бардык нерселер болот. Топурагы катык деп шылтоо кылабыз, бирок топурагыбыз аябай жакшы. Любой нерсени эксеңиздер түшүм көрсөңүздөр болот. Эми азыр дыйканчылыктын, багбанчылыктын эң жакшы пайдалуу жагы бул биринчи малина, клубникадан жакшы пайда көрүп атышат. Менимче гектарынан 3 миллионго чейин пайда көрүп атышат окшойт. Андан мээнетти азыраак кылам, ушу эгип коюп сугарып гана карап турам десеңиздер, мына ушул груша менен голден эгиңиздер. Голденге айтмакчы апылитил кошуп эгилет кызыл алмадан 10го 1, 10 голденге 1 кызыл алма кошуп эгесиздер. Ошол нерселер жакшы. Бул эгерде гектарга эге турган болсоңуздар, 1 гектардан алманыкы, грушаныкы кем дегенде 700-800 миң пайда бар туугандар. Эми бардык нерсени эгиш керек. Ар ким ар нерсени эгип ошо менен жашоо алдыга жүрөт. Бирөө будай эгет, бирөө арпа эгет, бирөө алма эгет дегендей. Бирок азыр базар экономикасында түшүм бере турган нерсени эксек жакшы болот. Мисалы 1 гектар жерге арпа эгип коебуз. Арпа болгону 30 миң, 40 миң, максимум 50 миң гана пайда берет. Бардык расходторун чыгаргандан кийин. Бул деген өтө өмүр өтөт, өмүр эч качан турбайт, токтобойт. Мына ушул кыска өмүрдө көбүрөөк мээнет кылып, көбүрөөк пайда бере турган нерсени эксек, коомубузга, өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, бардыгыбызга ушул нерселер пайдалуу деп ойлойм. Андыктан мен сиздерге ушул 5 жыл ичинде эгилген бактын тыянагы ушундай. Балким кимгедир пайдалуу болот, кимгедир бул ушул нерсени кайсы нерсени эксем деп аныкташ үчүн 5 жыл убакыт кетирбестен мына ушул мен айткан нерсени эксеңиздер эч качан жаңылбайсыздар туугандар. Жакынкы мына 20 жыл ичинде, 15 жыл, 20 жыл ичинде ушул нерсе актуалдуулугун жоготпойт деп ойлойм. Анткени албетте өнүгөт, заман өнүгөт, жаңы сорттор чыгышы мүмкүн. Бирок сразу эгип, сразу пайда көрө турган нерселер ушулар туугандар. Анан бул канча жыл жашайт, канча килограмм мөмө берет дегенге да жооп айтып кетейин. Бул жашай берет. Бутаганына жараша, караганына жараша 20-25 жыл негизи рекомендация кылышат экен. Бирок 20-25 жылда жана айткандай жаңы сорттор чыгат, жаңы сортторго алмаштырып башка сортторду эксеңиздер да жакшы болот. Но пока 15-20 жылга жакшы киреше бере турган булак. Мына ушул Талгарка, Июльская красавица, алмадан голден туугандар. Мына ушундай. Эгерде кимге пайдалуу болгон болсо, бизге катталыңыздар, биздин канал менен бирге болуңуздар. Кой чарбасында дагы мына ушундай эле тема, ушундай эле көрүнүш, кайсыл ал өзгөчө тема, өзүнчө тема, кайсыл порода жакшы, кайсыл породадан жакшы киреше көрсө болот, кайсыл порода живучий. Мына ушул туурасында дагы видео кылам, Кудайым берсе бир күнү. Кыскача опыт, кыскача тажрыйбаларга таянып ушул нерселерди айткан болдук. Көңүл буруп ушул видеонун аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз.